Саламатсыздарбы, урматтуу жаш мугалимдер. Бүгүнкү биздин темабыз мугалим ким? Анда темабызга көңүл коюп угуп отуруңуздар. Мугалим ким? Мугалим ким? Ал биз өңдүү адамбы? Кантип алар өзгөртүшөт заманды? Ал улуу жан, адамдардын адамы, жакшылыкка арышталат кадамы. Ата журтка күнү түнү кам жейби? Айтчы аның тамак ичип нан жейби? Олтурганда кошо сүйлөп сабакты, окуучуну ойлоп ичет тамакты. Кеч киргенде мектебинен чыкпайбы? Айтчы аның үйгө барса уктайбы? Сабак калса капчыгына күч келет, уктаса да окуучуну түш көрөт. Мугалим ким? Каткырабы, күлөбү? Элге окшоп аш тойлордо жүрөбү? Күлгөнүнөн ой басканы көбүрөөк, аш тойлордо анда санда көрүнөт. Чарчабайбы? Ызы чуудан баладан, үйгө барып иш калабы ал адам? Мектепти да, үйдү дагы ардактайт, мекен жүгү аны эч качан чарчатпайт. Эл өңдөнүп эс алганды билеби? Компьютердик оюндарды ойнойбу? Андай кылса сабак калат, иш калат, ал ордуна план жазат тытмалап. Аның эмне? Башкалардан кем беле? Пара алып байып кетпейт эмнеге? Коррупцияны, жемкорлукту жек көрөт, таза иштеп, таза жашоо өткөрөт. Капчыгында айтчы канча делде бар? Чөнтөгү көп, сумкасында эмне бар? Анда болбойт акча, сүймөй адаттар. Сумкесинде бор калем, сап, барак бар. Эмгек менен өтөт экен ай жылы, айтчы канча ал адамдын айлыгы. Демекчи, мугалим бул кандай гана ардактуу сөз. Бул кесип кылымдарды каарыткан, эскирбеген кесип болуп саналат. Мугалим педагогикалык акыл калчап иш кылгандыгы, жаш окуучу менен тил табышып, аларга билим бергендиги, изденгечтиги жана жаш баланын деңгээлине түшүп, алар менен бирге билим дүйнөсүнө кирип, тарбия берүүгө жумшагандыгы менен сөзгө, кадырлоого ээ болгон инсандар. Биздин бул жашоодо жетишкен ийгиликтерибизге, кадыр баркыбызга, ой чүгүртүүбүзгө, туура ойлорду таап кетүүбүзгө ата энеден кийинки эле мугалим болуп саналат. Чындыгында эле кандай гана ийгиликтерге жетишпейли, ошол ийгиликтердин жетишүүбүзгө түрткү берген бул ата энеден кийинки эле дем күч берүүчү инсаныбыз бул мугалимдерибиз эмеспи? А тамгасын таанытып, баштагандан эле 11-класска чейин, андан кийин студент кезде деле билимибизди да, ар бирибизди мугалимдин билимибизди өркүндөтүп кетүү үчүн дагы, башка бир ийгиликке жетүү үчүн дагы мугалимдердин салымы өтө көп деп ойлойм. Мугалим аткарган милдет бир тараптан ардактуу, экинчи тараптан жооптуу кесип. Анткени билим берүү, таалим тарбия жана агартуу тармагын өркүндөтүп, өсүү ишинде мугалимдерге өзгөчө милдет коюлган. Өлкөдө болуп жаткан ар түрдүү реформаларда аралашып, реформаларды алдыга жылдырууда жаңы күчтөр мектептер аркылуу даярдалып турат. Улуттар аралык ынтымакка, адамдар ортосундагы жылуу мамилеге жана жалпы эле журт ичиндеги бейпилдикке бекем даанакер болуп турган бул жалгыз мугалимдер десек жаңылышпайбыз. Анда, урматтуу мугалимдер, чындыгында эле жогоруда айтылган ырсаптары сиз жөнүндө айтылганбы? Чындыгында эле сиз ошол ырсаптарына дал келесизби? Ошондой таңазалуу кесипти чындыгында эле татыктуу көтөрүп жүрөсүзбү? Сиз кандай деп ойлойсуз? Өз оюңуз менен бөлүшүп кетиңиз.